Бүгүн биздин өтө турган темабыз түшүндүрмө түшүндүрмө баяндооч, түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө толуктооч, түшүндүрмө бышыктооч. Эми балдар, биз ушул түшүндүрмө мүчөнүн баш жана айкындооч мүчөсүнөн жасалганын билдик, Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөсүнөн кийин келип, анын маанисин толуктап, ар түрдүү кырдаалдагы абалын толуктап, тактап, түшүндүрүп тургандыгын түшүндүрмө мүчө дейт экенбиз. Түшүндүрмө мүчө өз ара 3кө бөлүнөт. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө, түгөйлүү түшүндүрмө мүчө, обочолонгон түшүндүрмө мүчө болуп 3 топко бөлүнөт. Биз түшүндүрмө мүчөгө мисал кыла алсак, март айы жылдын 3-чү айы, жаздын алгачкы айы деп эсептелинет. Мисал үчүн, март айы жаздын алгачкы айы деп койсок деле сүйлөм боло алат. Март айы жылдын 3-чү айы дей турган болсок, бул түшүндүрмө мүчө боло алды. Сызабыз аны, мына мен жазып койгондордун баардыгы бул түшүндүрмө мүчөгө мисал боло ала турган сүйлөмдөр. Эге, баяндоочко, аныктоочко, толуктоочко, башкача айтканда, түшүндүрмө түшүндүрмө баяндооч, түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө толуктооч, түшүндүрмө бышыктоочко мисал боло ала турган мисалдар. Буну дептерибизге жазып алабыз. Андан кийин балдар, биз түшүндүрмө түшүндүрмө баяндооч, түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө бышыктоочту биз кантип табабыз? Биз аныктооч, толуктооч, бышыктоочтун суроолорун берип туруп, анан түшүндүрмө түшүндүрмө баяндооч, түшүндүрмө аныктооч, түшүндүрмө толуктооч, түшүндүрмө бышыктооч экендигин эмне кыла алабыз? Таба алабыз. Мен менен баяндоочтун суроосун айтпадым. Аны силер уктап жатып ойгонгон жериңерден айта аласыңар. Ошентип биз түшүндүрмө баш жана айкындооч мүчөлөрдү таба алат экенбиз. Эми балдар, карагыла, силер түшүндүрмө мүчө дегенде эле биздин түшүндүрмө мүчөбүз түшүндүрмө мүчөнүн башында дагы тыныш белгиси болот, аягында да тыныш белгиси болот. Ошол аркылуу эмне кылабыз? Табабыз, суроолорду берип. Анда эмесе сүйлөмдөргө, түшүндүрмө мүчөлөргө тууралап, толуктап коебуз, түшүндүрмө мүчөнү толуктап коебуз. Биз короодогу гүлдөрдүн жыты буркурап, аңкып турат. Бул жерге кандай сүйлөм коебуз? Сөз коебуз. Кандай түшүндүрмө мүчө коебуз? Ушулардын баардыгына биз түшүндүрмө мүчө коебуз. Ошол сызыктын ортосуна. Андан кийин балдар, ушул түшүндүрмө мүчө кайсыл түшүндүрмө мүчө боло алды? Боло алдыбы? Аныктооч боло алдыбы? Баяндооч боло алдыбы? Толуктооч боло алдыбы? Бышыктооч боло алдыбы? Ушуну гана синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Сүйлөмдүн баардыгын синтаксистик талдоо жүргүзбөйбүз. Үй тапшырмасы: обочолонгон түшүндүрмө мүчөнү катыштырып, 5 сүйлөм түзүп, ага талдоо жүргүзөбүз. Аны дептерибизге мен жанагы ручка менен жазгандардан бери баардыгын дептерибизге жазабыз, балдар.